Кудайдын чакырыгы 7-май. Мен биринчи катталган социалдык тармагым эсимде. Ошол кезде мен жаңы тааныштарга абдан кызыкчумун. Мен дээрлик баарын досторумдун тизмесине кошуп алчумун. Мен үчүн виртуалдык достордун саны абдан маанилүү эле. Азыр болсо мен виртуалдык досторумдун тизмесин кайра карап чыгып, жакындан тааныбаган же дайыма байланышта болбогон адамдарды тизмемен жок кылдым. Чынын айтсам, менде чыныгы жакын достор өтө аз. Убакыт өткөн сайын мен түшүндүм. Көп достор эмес, чын жүрөктөн болгон аз достор чөйрөсү ал да канча маанилүү экен. Кээде сен суктанган адамдар болот, бирок алар сени тааныбайт деле. Менимче, бүгүн көптөр чыныгы дос деген эмне экенин жана достуктун чыныгы маанисин унутуп калышты. Жашоомдун бир мезгилинде мен сырткы көрүнүшү жагымдуу адамдар менен, өзүмдү керектүү сезүүгө жардам берген адамдар менен көп аралашкым келчү. Башка адамдар да бар. Алар өзүнө досторду популярдуулугуна карап тандашат. Бул нерсе аларга да өздөрүн маанилүү адам катары сезгенге жардам берет. Албетте, мындай ой менен дос табуу туура эмес. Биз Машаяк бизге көрсөткөн сүйүүнү чагылдырган достукка умтулганыбыз туура. Чыныгы өсүшүбүздү колдой турган, ачык жана чынчыл адамдар менен мамиле курсак жакшы. Дос күтө билүү абдан маанилүү. Досторубузду кол каптай алмаштыра бергенибиз туура эмес. Ошондуктан сиздерге чакырык кылгым келет. Достукка аң сезимдүү, олуттуу мамиле кылсак. Кимди жакын чөйрөңө киргизип, ким менен дос болууну билбей жатсаң, Кудайдан акылмандуулук сура. Ооба, сыйын. Накыл сөздөр китебинде мындай деп жазылган: анткени Теңир акылмандык берет, анын оозунан билим жана акыл чыгат. Эгерде ага кайрылсаң, сен чында беле Кудайдан акылмандык, билим жана багыт ала аласың. Мен ишенем, биз Кудайга эң майда көрүнгөн суроолорубуз менен да кайрыла алабыз. Анткени ал үчүн дагы менин жашоомдогу баардык нерселер маанилүү. Эгер мен ага унаа токтотуучу жер табуу сыяктуу кичинекей нерселерде ишенсем, анда жакын досторду тандоодо да акылмандык сурай алам. Анткени биз өзүбүзгө жакын адам кылып тандап алган адамдар бизди Кудайга жакындата да алышат, андан алыстатып да жибере алышат.